Bir kıdırıp çıkalı. Cöyle basalım, cöyle basalım. Sadır Nurbojovic, bir de 2018 yılı Akademi Nauk'un 90 Smirnov деген проект өрткізді. Проект эскизный проект, пока проект. Негізі бер жақ 2 бөліктен тұрады, өзіміз Батырак көшесі бөліп тұрады, бер жағы 45 гектар, например 35 гектар. Кеченіне қыдырып шықтым. Эми инженерный сеттер, коммуникация, скважина, жолдору, қатынай группалары, көріп тұрмын ондай галереялар бар таралған. Олар мынау қатынай группа. Негізінде ойлар жақсы, идея жақсы, бірақ бұл көпке чейин ишке ашпай келгенде біз былтырдағы өзіңіз білесіз, Ақыл Өсемек үшін тапшырмасы менен барып Академия Науктың президенті менен жылына берді өртчі бойлы болған 12 киши бар екен. 150 гектарды қараш қиын да. Же болбосо Академия Наука жардам беріп, же болбосо бір башка жолдору менен пожарниктер берсе көп жаат. 150 гектарды қараш оңой эмес да. Идея жақсы, ошондо ишке ашпай келгенде. Аны эми кече күнү биз менен Акыл Өсембековичтер болдук, мурдагы эле. Жаңы президент менен жаңы көз карашы менен. Анан кийин принципе бул киши өзү айтат да, ошо Акыл Өсембекович сүйлөшөт. Унчаны караш чын эле кыйын. Могу жердеги микрорайондордогу бир инсталлятордун жери болуш керек, наукада болуш керек беди, сөзсүз. Ошо науканы көргөнгө да эл кириш керек да берди. Аны ошондой. Эми мындай биз мына 3 күн болду. Могу жерде техникалар иштеп атат. 82 машина могу жерден мусор чыгат. Берди эле бул 2 гектар жери. Анан азыр өзүбүз басып. Азыр биз кайерде турабыз? Кайерде турабыз азыр? Могу жерде турабыз? Могу жерде турабыз. Азыр өйдө карай кетебиз, э? Анан ошол менен да өзүңүз кирип карап көрсөңүздөр, анан бул эми эскизный вариант эле жакшы. Бул Смирнов деген өзү жакшы архитектор. Академия Наук USAID аркылуу акчасын төлөп берип заказчик болуп 2018-тен бери ушул маселе тактап чечилбей келген. Бул эскиз 2018-жылы кабыл алынган. Новый жер Накымбаев көчөсү. Новый корпус казная группа 2 этаж. Новый жерде поплав. Бул амфитеатр, бул батыш жагында болот, бул 1 этаж. Бул жерде ачык зал болот, бу жерде көп коомдук иш-чараларды өткөрсө болот. Коомчулукка да ылайыкталган. Бул борбордук партерь, мына бул эмен аркасында эстеликтин аркасында бул фонтан, новый жерден киргенде ушул жерден көп маалыматтарда эс алуучулар үчүн. Бул болсо атайын окуучуларга, студенттерге ылайыкталган, коомдук иш-чараларга ылайыкталган ачык асман алдындагы чат үстүнкү планы көрсөтүп жатат, бул катталма көрсөтүп жатат. Бул жердеги негизи бул жерде бизде 38 жыл ушулганбыз. 6000ден ашык коллекциялык фонд бар. 100 миңге жакын даана өсүмдүктөрүбүз бар. Бул жердин моундай акыбалга келип калган бул 30 жылдан бери толук каржылоо болбогонун эсебинен. Бул долбоор 2018 жылы биздин кызматкерлердин жана эксперттер келген, Англиядан, Россиядан, Америкадан эксперттер келип туруп, ошолордун сунушу менен бул жерде эмне болуш керек, кандай болуш керек баарын пландаштырганбыз. Булар эми бул эскиз чын эле могу кругтардын баардыгысы бул гол жол деп жатат. Бирок негизи Хорошо, бул түшүнүктүү. Силердин аткарган ишиңер, наука, Академия Наукунун аткарган ишиңер. Биринчи максаты бул интродукция. Чет өлкөлүк өсүмдүктөрдү Кыргызстанга бизге ошо ботаникалык бакка алып келип туруп, биз адаптация кылабыз. Анан ал бизге көнгөндөн кийин биз Кыргызстанга сунуштайбыз. Бар жүрүшүлөр басалы. Берки, ылдый жакта гана Горкиде дагы бар, э? Биринчи 18 ошол жерде болушулган 20 гектар. Канча гектар? Ал жерде 20 гектар. 22 гектар. Ал жерде жана тропик өсүмдүктөрдүн коллекциялык оранжерея бар. Анан дендрарий корубуз бар. Ал жерде ошол кызматтерге жүргөн, интродукция болгон, эндемики, сейректердеги өсүмдүктөрдүн көбүтүү, байкоо, адаптация кылуу иштери болот. Оранжерея, Горкидеги оранжереясына ремонттан кийинчи дистрибьютордун өсүмдүктөрүбүз бар.
Мындай реестр жасап койгонбуз. Ушул жерде өстүрөбүз. Ушул жерден анын мындай жактагы бар. Ооба, ушул жерде өстүрүлгөн баардык өсүмдүктөр түрдөрүн койдук. Мындай рекомендацияларыбыз бар. Бул жерде биз Бишкек шаардын мисалы жашылдандырууга ылайыкталган өсүмдүктөр бизнеси мүнөздөмөсү менен. Бул 5 жылда бир чыгып турат. Мына бул 22 жыл жаңы чыкканын жаңы басмага беребиз. Анан бул селекциялык сорттор, биздин ушул биздин ортада чыккан селекциялык сорттор, мындай мамлекеттик реестр чыгат, бул жерде биздин сорттор калган. Буну кызыл менен сызылгандар баардыгы ушул бизден чыккан сорттор. Жерде автоскалары, ошол бизден чыккан сорттордун автоскалары. Андан тышкары мына бул жерде көрсөтүлгөн экономикалык пайдалуулугу дагы. Мисалы 1 гектар жерге ушул бизден чыккан сортту тиксе, фермер канча пайда алат. Мындай экономикалык баалуулугу менен кошуп чыгарабыз. Анан былтыр биз конкурска катышып, мамлекеттик конкурска катышып, мындай знак качества получили. Именно вот по селекционным достижениям. Новый кустарник, бул цветина красная деген. Бул дагы убагында 60-жылдары Кыргызстанга алып келинген. Эмне үчүн бул бердим ботсатынын паспорт, анткени бул аябай мындай живучий экен да. Бат өсүп тамыры менен дагы үмүт өрөт. Ооба, тамыры менен. Бул дагы кайдан келсе ошол жерди тамырлап кете берет экен. Жалпы примерно ошол баарын проекттегидей кылып, ойдогудай кылып жасап коюш үчүн канча акча каражат кетет экен? Проектировщиктердин айтымы боюнча $45 миллион деген. Анын ичине мына жана объекттерди көрдүк го, ушул ар бир объекттин өзүнчө проектин түзүш керек. Анан кийин гана реализация кылыш керек. Бирок азыр биз бул жерге дагы эки жака да жасап койбойбуз. Проектисинде комплекстүү сугаруу бул жерде ачыгы да бар, арык менен капельный полив, дождевание баардык комплекстүү каралган. Анан скважина бул жерде дагы 2016 жылы калышкандан кийин 2262 метрден, анткени биз тоодун этегинде туруп атабыз да. Аны иштетиш үчүн это электроэнергия дагы кошумча чыгымдар болот. Ушул жакты жасап берели паркты. Бирок академия наук деле кала бериш керек булчу. Эч кандай алып кетебиз, анан мындай кылабыз дебеш керек да. Булар ишин улантып бериш керек. Только жанагыдай кылып, сонун кылып парк кылып жасап берип, өзүлөрүнө түшкөн акча ичинен жанагы майда чүйдө жанагы коммерческий жерлерине түшкөн акча менен өзүлөрүн багып кете бериш керек да. 1 гектарга мисалы 2ден эмес, керек болсо 3дөн алганга мүмкүнчүлүктөр болуш керек да. Тазалап турганга бөлүп берип мисалы 1 гектардан 3дөн, 2ден 3дөн, 4дөн киши кылып туруп. Түшүп турса булардын өзүлөрүнө. Ошондон неме кылат да. Биз жөн гана жардам беришибиз керек да, сиз өкмөз. Буларга бүт порядокко келтирип беришибиз керек. Анан өзүлөрү ишин дальше аткара бериш керек функциясын. Түшкөн кыйынын менен жаным. Биринчи бирөөнү баштайлы, биринчи тиги ылдый жагын карап көрөлү, аякты мындай парк кылып, элдер кирип чыгып тургандай кылып свободно. Анан бир мындай хотя бы кичинекей коммерческий жерлерин кылып бериш керек да. А то бюджеттен эле бере бербейсиң да, бюджеттен чыдабайсың аны карабашчы. Биз да ошону суранып атабыз да, биз өстөйлөй эле болгону киши жумушчулар менен каржыны чечилсе, биз айтып атпайбызбы? Биз мындай кылалы. 20 гектарын ылдый жактагыны биринчи жасап келели. Ал оңойраак экен, азыраак экен. Ошону жасап, булардын өзлөрүнө берели. Анан дальше иштетишин көрөлү. Эгерде иштете албаса, алып коюш 5 секундтан. Иштете албаса эсле. Түшкөн акчасынын баарын коррупционный методдон жей берсе, анан иштете албай мусор болуп жатса, анда көрүнүп турат да баары тең. Неме норма боюнча 1 гектарда 2 киши иштеш керек деп атасыз, 2 киши. Өзлөрү алат, 20 гектарга алат мисалы 40 киши алат экен ошондо. Бияктан академиядан алыш маселе эмес да, биякта мындай эл кирип чыкты. Мен ошону айтып атпаймынбы? Парк болуп кичине түн ичинде жаркырап светтер күйүп туруш керек. Күндүз барып отуруп алып окуш керек студенттер мисалы. Анан эс алып басыш керек, мындай тротуарлар болуш керек да. Брусчатка бастырабызбы, мындай неме кылабызбы ошону.